Biz 62. беренеге мындай bir норма киргиздик. Спикер Жогорку Кеңештин жана Кыргыз Республикасынын премьер-министри президенттикке талапкер боло албайт деп бул жерде киргиздик. Эмне үчүн? Эгерде ушундай норма болуп аткан болсо, бай 68 нормада жазып аткан болсо, анда бул жерден ачык айтканда премьер-министр болобу, же төрага болобу, элдин астына чыгып, жакшынакай өзүнүн программасын айтып, чыкса жакшы болот да. Бул жерде чынында айтканда тең укуктар болот башка кандидаттар менен. Эч кандай административдик ресурс колдонулбайт. Анткени сиздер жакшы билесиздер, премьер-министрдин жана төраганын мүмкүнчүлүктөрү көп. Масалык маалымат каражаттарына таасир бериши мүмкүн. Ал жерден теле аркылуу, мамлекеттин сымы аркылуу көбүрөөк өзүнүн укуктарын пайдаланышы мүмкүн. Жергиликтүү бийликтерге кысым жасашы мүмкүн. Укук коргоо органдарга бир кандай таасир кылышы мүмкүн. Канча деген мамлекеттик мекемелер бар, ошого таасир болушу мүмкүн. Эгерде чынында биз мында демократия жолунда кетип атабыз, эл өзү тандасын десек, эл өзү ким каалаганын шайласын десек, анда бул жерде урматтуу депутаттар, анда бүт баягы кандидаттар, талапкерлер тең укукта чыгыш керек. Премьер-министрсиңби? Анда кызматын ташта чык. Төрагасыңбы? Анда кызматын тапшыр, чык. Мына ошондо андан кийин тең чыксак, ошондо андан кийин адилеттүүлүк болот, таза болот, акыйкат болот, эч кандай наразычылык болбойт бул жерде. Бунун норманы мен киргиздим. Ошон үчүн бул жерде рабочий группадагы аны угар, талкуу жаратабыз, сөз сүйлөшөбүз. Бул жерде ушундай мен өзүм аргументтерим.